Казакстанда өлкө тарыхында алгачкы микропроцессор тааныштырылды. Ал Назарбаев университетинде жасалды. Жогорку окуу жайынын окумуштуулары Designed in Kazakhstan деген белгиси бир, жогорку окуу жайынын окумуштуулары Designed in Kazakhstan деген белгиси бар чиптин технологиялык экосистемасын калыптандыруу менен жарым өткөргүч приборлорду жасаган ишканалардын индустриясына багыт алуудагы маанилүү кадам болуп саналат. Мындан тышкары илимий изилдөө, билим берүү жана инновациялык өнүгүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Микрочипти автоматташтырылган түзүлүштөрдө, чакан өнөр жай компьютерлерине колдонсо болот. Башкача айтканда жогорку өнүмдүүлүктү талап кылбаган, бирок ишенимдүүлүк жана туруктуулук маанилүү чөйрөдү алмаштырылгыс аппарат. Процессорду иштеп чыгууга жана сыноого 3 ай убакыт кетти. Бул казакстандык окумуштуулардын Кытай Илимдер академиясынын университети менен Бейжиңдеги Ачык коддор институтунун ортосундагы кызматташтыгынын натыйжасы. Биздин процессорлорду долбоорлоо боюнча билимибиз бизге микрочиптерди жасоодо кызматтарды сунуштоого мүмкүндүк берет. Өлкө импорттон көз карандылыкты азайтып гана тең болбостон, өнүмдү экспорттой алат. Ошентип биз чип өндүрүү багытында чет элдик кардарлар менен келишим түзө алабыз. Мындан тышкары бул жетишкендиктер санариптик трансформация доорундагы позициябызды бекемдөөгө жардам берет деп ишенем. Kazakhstan right now can start contributing to semiconductor field through verification of the microprocessors.